республикадан экинчи орунга татыктуу болду. Манас районунун коллегиясына облус жетекчисинин биринчи орун басары Канымет Осмонбеков катышты. Акимдин биринчи орун басары Замир Курманалиев аткарылган иштер боюнча маалымат берди. 9 ай ичинде райондо 13 ишкана ачылып, 46 жаңы иш орундары түзүлгөн. Айыл аймактардын дотациясы 2%га азайган. Мындан тышкары быйыл алыскы районго инвестиция көп келип, ири долбоорлор башталган. Былтыркыга салыштырмалуу инвестициябыз чоңураак болуп атат. Азыр чакан кесибибиз бар. Киров Сулсактагы ичинде конус обушулду. Булардын эми баалары өтө чоң суммадагы баалар. Бирок салык чогултуу боюнча иштер өз деңгээлинде аткарылган эмес. Мамлекеттик бюджетке план тапшырма катары Манас районунан 65 миллион 190 миң сом чогултуу каралган. Анын 60 миллион 605 миң сому чогулган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 4 миллион 104 миң сомго аз. Жыйынтыгында берилген план 93%га гана аткарылган. Салыктын эки түрүнөн чыкпай калдык. Ал эми бул салыктардан чыкпай калган себеби план тапшырма көбүрөөк болуп, анан ошо Казакстан Республикасынан мурун ишкерлерибиз көп болчу. Азыркы күндө ишкерлерибиз токтоп калып, Казакстан запрет берип салган. Уунга мына азыр уун чыкпай калды, нелер чыкпай калганына байланыштуу мурункудай ишкерлерибиз ташыбай калды да. Ошол себептерден анан план тапшырманын көптүгүнөн чыкпай калып атат. Райондун 9 айдагы отчетун уккандан кийин облус башчысынын биринчи орун басары көз-кыш мезгилине болгон даярдыктарга токтолду. Канымет Осмонбеков өзгөчө калктын керектөөсүн камсыздап, көмүр отунун кечиктирбей ташып келүүнү эскертти жана буга чейин эле өкүлчүлүктөн тапшырмалар берилгендигин эске алды. Ар бир айыл өкмөт жок дегенде бир машинадан Кара Кечеге жөнөтүп туруп көмүрдү алып келдирсин деген. Мына айыл өкмөттөр отурасыңар, кимдер жөнөтүп машина менен көмүр алдырдыңар? Жумуш алып баргыла деп атам. Соцсеттерди карасаңар, баардыгына жазып атат, таласта көмүр эмне болуп атат. Элди көмүр менен камсыз кылыш керек, алып келиш керек. Берилген тапшырмаларга ылайык аймактарда көмүр отуну менен камсыздоо боюнча айрым айыл өкмөттөрдө иш башталган. Покровка айыл өкмөт башчысы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, көмүр алып келүү аракетинде. Кара Кечеден да 2 КАМАЗ менен сүйлөштүк. Буюрса аларда бир жумадан келип, элге кызмат кылып баштайт. Кудай каласа, ошо элдерге түшүндүрүү иштери менен көмүр түшүрүүгө аракет кылып атабыз. Ишкерибиз Кара Кечеден алып келишет, ошо 6000 тегереги болот го, кудай каласа. Ардан да жакын үйлөргө жардам беребиз деп атат ишкерлерибиз, кудай каласа. Ошол бойдон иш алып баратабыз. Райондук коллегияда фонддор аркылуу каржыланган долбоорлор боюнча маселе каралды. Мурунку Бакубат Талас азыр Альянс Алтын деп өзгөртүлгөн фондго долбоор жазууда кемчиликтер орун алып жаткандыгын Канымет Осмонбеков айтып, айыл өкмөт башчылардын жана мекеме уюмдардын жетекчилерине эскертти. Биринчи орун басар Манас районунун электр тармагынын жетекчисинин долбоор боюнча ишин сынга алды. Рес отурат, мынакей 25 карагай керек экен. Зым тартылыш керек экен, бир ТП коюлуш керек экен. Ошого 7 миллиондон ашык сумма жазыптыр. Карагайдын азыр эң кымбаты 12 миң сом болуш керек. Мен маалыматым боюнча эгер жаңылбасам. Элестеткиле азыр 25 карагай канча болот? Зымын эсептесеңер ошол ашып кетсе бир 1,5 миллион, 2 миллионго жетпеген акча болот. 7 миллион эмес да. Ушундай проектиңерди жазганда мындай неме кылып алып барсаңар, мындай реалдуу анан ошондой завышенный кылып коюп, же тияктан каралбайт, же айтылган неме маселе чечилбейт, ушундай болуп атат да. Кемчиликтер жана жетешкендиктер айтылган соң коллегиянын жыйынтыгы чыгарылып, чечим кабыл алынды. Райондун акими жетекчилерге жана айыл өкмөт башчыларга ККМ аппараттары боюнча иш алып баруу, турак үйлөрдү жана социалдык объектилерди камсыздандыруу, ишкана ачуу, жумушчу орундарын түзүү, салык планын аткаруу жана башка талаптарды кечиктирбей аткаруу жагын эскертип тапшырма берди. Адилет Артыкбеков, Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Манас району.